Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2016-жылы чыккан Бейданыштар аттуу тасманы көрөбүз. Жакын достор чогулушуп, отуруш уюштуруп, жөнөкөй эле оюндун артынан эң коркунучтуу сырлар ачыла баштайт. Андыктан тасманын таржымалын аягына чейин көрүүгө даярданып калсаңыз акырындан баштай берели. У нас ведь нет секретов. Что это за игра? Италиядагы шаарлардын бири кечки маал убагы. Биз ар кайсы үй бүлө ар кандай абалда жолугушууга даярданып жаткандыгын көрөбүз. Анткени бул үй бүлөлөр бири-бири менен достошуп аяштары менен кошо шеринеге барышмак экен. Арасынан кээ бирлери шеринеге чейин эле ичимдиктен ичип даярданып, кээ бири болсо бири-бири менен эркелешип жатышкан. Биз ошол убакта каарманыбыз Еваны көрөбүз. Ал өзү жаш балдарга жардам берүү бөлүмүндө иштечү. Бирок өзүнүн 17-ге чыккан кызы София менен такыр эле тил табыша албай, аны менен ар дайым урушуп, кызы София апасынын сөзүн укпай каалаган учурда жасанып жигитине кетип калчу. Анда Еванын күйөөсү Рокко аялын сооротууга аракет кылып, сен Софиянын ишине көп деле аралаша бербечи. Ал эми бойго жетип чоң кыз болбодубу, сен деле мени менен сүйлөшүп жүргөн кезде аты энең каршы болчу эле го. Кой эми өзүңдү бас деп даярдыгын көрүшүп, досторун күтүп жатышкан. Көрсө буга чейинки даярданып жаткан каармандарыбыз ушул жубайлардын үйүнө келишет экен. Бир кезде үйдүн эшиги тыкылдап, жоролор ал жерге келе башташып, ар кимиси жолдон келе жатып глобустан алган белектерин беришип, бир кезде Пеппени күтө башташат. Анткени Пеппе жакында эле жаңы аялга үйлөнүп, аны менен эч ким тааныш элек болчу. Ошондуктан жоролордун бардыгына жаңы аялы кызыктуу болуп, аны көргүсү келип, бирок өкүнүчтүүсү бир кезде Пеппе өзү жалгыз эле кирип келет. Көрсө анын аялы бир аз сыркы болуп, шеринеге келе албай калыптыр. Мне что, уйти? Нет, ну что ты. Кандай болбосун достор чогулушуп ар кайсы сөздөрдү сүйлөп ал жер күлкүгө батып, Пеппенин жаңы аялы Личило жөнүндө сурай башташат. Алар Пеппени макташып, сенин жаңы аялыңдын аты сонун экен, Личило деген атты уг эле келек. Сен эмне аны бизден кызганып атайын эле оорутуп койдуңбу? Биз аны бүгүнкү отурушта көргүбүз келди эле деп айтып, бир кезде тамактанууга олтурушуп, биз ошол мезгилде каармандарыбыздын арасынан Диего деген досу аялы менен келбей калгандыгын түшүнөбүз. Көрсө Диегонун аялы анын уюлдук аппаратын текшерип жатып, 22 жаштагы ойношу бар экендигин билип калыптыр. Ошондуктан үй бүлөнүн ортосунда ызычуу пайда болуп, алар ажырашууга чейин барышып, бул тууралуу сөз кылып жаткан аялдар ал жердеги күйөөлөрүнө суроо салышып, силер анын ойношу бар экендигин билет белеңер. Эгер билсеңер эмнеге аялына айтып койбодуңар десе, эркектер жооп берип, эми андай нерсени айтууга туура келбейт да. Биз чындыгында билбейт элек, билсек деле айтмак эмеспиз деп коюшат. Анан дагы эркектер жооп берип, эгер анын аялы анын уюлдук аппаратын текшербегенде маселе болмок эмес. Ал күйөөсү болгон учурда дагы анын уюлдук аппаратын чукулабаш керек да десе, башкалары дагы сөздү улантып, эгер уюлдук аппараттагы көпчүлүк чындыктар чыга турган болсо, үй бүлөлөрдүн көбү бузулуп кетмек. Биздин азыр жашообуздун жарымы ушул чөнтөк телефон менен болуп калбадыбы? Бирок менимче биздин арабызда бири-бирибизден сырыбыз жок болсо керек деген мезгилде эле Евага бир ой келе түшөт. Мен досторум силерге бир оюн сунуштайын. Азыр ар бирибиз уюлдук аппаратыбызды алабыз да столдун үстүнө коебуз. Отурушубуз бүткүчөңдө кандай кат келбесин, ким коңгуроо кылбасын, бардыгыбыз ошол нерсеге күбө болобуз. Катты дагы чогуу окуйбуз, коңгуроого дагы чогуу жооп беребиз. Эми чындыгында биздин бири-бирибизден сырыбыз жок го десе, буну уккан кээ бир эркектер ал нерсеге макул болгусу келбей, аялдар деле көп деле ынанууну каалабай, бирок бири-биринен уялышып макулдугун беришет. Пап, дай мне немного денег. Ошол маалда бир жака жөнөп жаткан Рокконун кызы София атасынан бир аз акча сурайт. Бир кезде каармандарыбыздын арасынан Козимого кат келип, мен сени каалап жатам деген сөздөрдү окушат. Ошол замат эле жанагы катты жазган адам коңгуроо кыла баштап, Козимо уюлдук аппаратты көтөрүп тартип боюнча үнүн бийик койгон кезде, ал жерден чыгып кеткен Рокко жөн эле аны тамашалап шылдыңдап жатыптыр. Ошентип каармандарыбыздын отурушу дагы бир жолу күлкүгө бөлөнүп, алар бул жолу балалуу болуу жөнүндө сүйлөшө башташат. Көрсө Бианка менен Козимо балалуу боло элек болгондуктан анын үстүнөн аракет кылып жүрүшкөн. Анда баласы жок Пеппе, мен негизи көп деле балалуу болушту кеңеш бермек эмесмин. Анткени бул жашоодо андан башка деле көптөгөн кызыктар бар да. Сөзсүз эле жашоонун маңызын балалуу болуудан издеш керекпи десе, бул сөздөргө Ева дагы кошулуп, анын сөзүн такыр укпай жаткан кызы София жөнүндө айтып, чындап эле мен деле сенин сөзүңө кошулам деп айтат. Бирок алардын оюна башкалары каршы болуп жаткан кезде Пеппеге коңгуроо келет. Анда Пеппе коңгуроо эжесинен келип жаткандыгын айтып, аны көтөрүп эле үй бүлөлүк маселелер жөнүндө сүйлөшүп, көп деле маанилүү сөздөр болбой дароо эле байланыштуу жүрүшөт. Ошентип шерине уланып, бир кезде оюнду баштаган Еванын өзүнө коңгуроо келет. Көрсө Евага жакында боло турган операция жөнүндө эскертип, мыкты врачтын табылгандыгын айтышат. Анда достору Евага суроо салып, эмне болгон операция десе, Ева мойнуна алып, мен көкүрөгүмдү чоңойтоюн деп жатам. Ошол маселе боюнча чалышты десе, бардыгы аябай эле таң калып калышат. Анткени Ева негизи психотерапевт болуп иштечү. Андай адамдар ойчул болуп, өздөрүн толугу менен кабыл алыш керек болчу. Бирок молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дегендей бирөөгө кеңеш берип иштеген Ева өзүн өзү кабыл ала албаптыр. Ты психотерапевт? И что?
Психотерапевты не увеличивают сиськи. Ошентип достордун ортосунда акырындан сырлар ачыла баштады окшойт. Анткени Еванын күйөөсү Рокко өзү пластикалык операцияларды жасачу. Бирок Ева бул операцияны өзүнүн күйөөсүнө жасатпай башка дарыгер табууну чечиптир. Бир кезде эле алар кийинки тамактын алдында бир аз эс алып алды деп эшикеликке чыгышып чылымдарын чегип, ошол маалда Пепенин жанына Лили келип, "Досум, сенин мага жардамың керек болуп жатат. Менин бир таанышым бар, ал күн сайын жатар алдын кечинде ондо өзүнүн сүрөтүн жөнөтө берет. Экөөбүздүн болсо уюлдук аппаратыбыз окшош, экөөбүз алмаштырып туралычы. Сен бүгүн жалгыз келдиң го, досум, мени куткар, сураныч. Ал сүрөт келген кезде уюлдук аппарат меники деп койчу. Сенин аялыңды азырынча эч ким деле тааныбайт го" десе, Пеппе бул өтүнүчкө макул деле болгусу келбей, бирок досунун арты ачылып калуусун каалабай макулдугун берет. Ошентип достордун ортосунда оюн уланып, кээ бир учурда коңгуроолор келип, бирок алардын өтө деле маанилүү эмес экендиги билинип, бир кезде Пеппенин уюлдук аппаратынан дене көнүгүүлөрүн жасай турган убакыт келди деген коңгуроо чыгат. Көрсө ал атайын тиркеме жүктүү убагы келген сайын дене көнүгүүлөрүн жасап турат экен. Пеппе бул жолу дагы дене көнүгүүлөрүн жасап жаткан кезде ага достордун бардыгы алаксып калып, Леле ошол маалда буга чейин сүйлөшкөндөй уюлдук аппараттарды алмаштырып коет. Биз тасманын жүрүшү менен каармандарыбыз бири-бири менен күлүп чайнап бактылуудай көрүнгөндүгү менен, чындыгында үй бүлөлөрдүн ортосунда ар кандай маселелер пайда болуп, кээ бирлери ажырашуунун дагы алдына келип калгандыгын түшүнөбүз. Бирок алар бул тууралуу сыртка билгизгиси келбей, ичи сыры ичинде кала берет. Ошол мезгилде эле саат 10 болуп, Леленин уюлдук аппаратына сүрөт келди. Бирок анын уюлдук аппараты бул жолу Пеппенин колунда болчу. Анда достору сүрөттү көргөзгүнүн деп талап кылып, колунан уюлдук аппаратын чулуп алып эле сүрөттү көрө башташып, ал жерден кыздын ич кийими менен түшкөн сүрөтүн көрүшөт. Бирок Пеппе көп убакыттан бери бойдок жүрүп жакындаганы аялдуу болгондуктан аны достору тескерисинче куттуктап, "Жооштон жоон чыгат" деген ушулда, "Досум, сен жөн жүргөн менен балей турбайсыңбы? Мындай сүрөттөр бизге келсе гана" деп ал маалыматты жеңил эле кабыл алышып, ичинен эч нерсени билгизбей олтурган Леле бир баледен кутулду окшойт. Ошол маалда эле Леленин аялы Карлоттанын уюлдук аппаратына кат келет. Катта каарылар үйүнүн Карлоттага оорум бар деген жооп келген болот. Көрсө Леленин апасы алар менен чогуу жашагандыктан Карлотта аны каарылар үйүнө жөнөтүүнү каалаптыр. Анда Леле аялына жини келип жатса, жанындагылар аны токтотуп, "Эми чындыгында апа менен жашаш кыйын да. Карлоттаны деле туура түшүнүп койсоң болот" деген сөздөрүн айтышат. Негизи бул өздөрүн билимдүүбүз деген европалыктар жаратканыбыз менен пайгамбарыбыздан кийин эле турган апанын кадырын билишпейт экен. Кандай болбосун тасмабыз уланып, бир кезде каармандарыбыз эшикке чыгып жөнөшөт. Көрсө ошол түнү айдын тутула турган мезгил келип, каармандарыбыз айды карашып, өздөрүн бактылуу сезишип, бир аз мөөнөткө болсо дагы үй бүлөлүк маселелерин унутушуп жеңилдеп алышат. Приготовились? Улыбочку. Раз, два. Андан соң каармандарыбыз Бианканын уюлдук аппаратына сүрөткө түшөйүн деп жатса, Бианкага кат келе баштайт. Кат Бианканын мурдагы жигитинен келген болот. Муну көргөн күйөөсү Козимо жини келип, "Сен аны менен дагы деле байланыштасыңбы" деп ызаланып, "Аны менен эмнеге сүйлөшүп жатасың? Эмнеге ал сага кечинде жазат? Ушул кылганың кантип болсун?" десе, Бианка актанып, "Экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок. Ал болгону бир ишти кеңешкиси келсе мага чалат. Бул маанисиз эле нерсе, маанилүү болгондо мен сага айтмакмын, ишенбесең коңгуроо кылып берейин" деп алардын көзүнчө коңгуроо кылып, уюлдук аппараттын үнүн катуу чыгарып, чындап эле ортосунда эчтеке жок экендигин далилдеп берет. Бирок кандай болбосун бул нерсе Козимого көп деле жага берген жок. Ошол маалда эле Рокко менен Еванын кызы София Роккого коңгуроо кылып, ал үнүн бийик чыгарып сүйлөшө баштап, "Мен жигитимдин үйүнө келдим эле, ал жерде кала берейинчи" деп атасынан суранат. Анда Рокко кызынын чоңоюп калгандыгын айтып, аны чечимди өзүң чыгар деп кеңеш берип, бирок "Эмнеге апаңа коңгуроо кылбай жатасың" десе, София ошол мезгилде апасы жөнүндө чындыгын айтат. "Сиз апамды жакшы көрүп, чындыгында анын канчалык жескемпир экендигин билбейсиз. Апам сөздү уккусу деле келбейт, дароо эле уруша баштайт. Ошенте берсе мен апам менен кантип кеңешем? Макул, анда эгер жигитимдин үйүндө кала турган болсом, сизге кабарлап коем" деп байланышты өчүрөт. Бул сөздөрдү угуп турган Ева өзүн аябай эле жаман сезип кетет. Анткени жаштарга жардам берип, психотерапевт болуп иштеген Ева өзүнүн кызы менен тил табыша албаптыр. Бир мезгилде эле алардын жанында отурган Лелеге коңгуроо келе баштайт. Биз буга чейин билгендей, Леле менен Пепе уюлдук аппараттарын алмаштырып алган эле. Анда Леленин жүрөгү түшүп, иштин баары эми өлдү окшойт. Пеппенин аялы коңгуроо кылып калса эмне кыламын? Кандай болсо дагы байланышты алайын деп көтөрсө, эркек киши коңгуроо кылып жатыптыр. Анда коңгуроо кылып жаткан эркек сөз баштап, "Сен негизи бир чечимге келдиңби өзү? Же аялды же эркекти жакшы көргөнүңдү чеч да чоюп жүрө бересиңби? Мен дагы сени күтүп жүрө беремби" деп эле байланышты өчүрүп салды. Биз ушул жерде унчукпай отурган Пеппенин көгүш экендигин түшүнөбүз. Бирок бул нерсени бир гана Леле түшүнүп калганы болсо, Лелени көгүш деп ойлошуп, Леле болсо актанып, "Жумушта бир көгүш кесиптешим бар, ал болсо мени жакшы көрүп калыптыр. Бирок мен көгүш эмесмин да, ал болбой эле мага чалып жатат. Жок дегенди түшүнбөгөн көкмө экен" деп бардыгынын оозун ачырат. Это просто коллега, который влюблен в меня и думает, что я тоже люблю его. Ошентип Леле актанып бардыгын ишендирейин деп калган кезде уюлдук аппаратына дагы бир жолу кат келет. Ал жерде коңгуроо кылган адам "Сен мени өпкөн мезгилде сагындым" деп жазыптыр. Муну көргөн аялы Карлотта дүрбөлөңгө түшүп, "Мен
10 жылдан бери көгүш менен жашап жүрөмбү деп ызы чуу салып, Пеппе сөз баштап мен бардыгын айтып берейинчи десе, Леле аны токтотуп коет. Анткени Леле өзүнө келген сүрөттү ачыкка чыгаргысы келип, анан дагы Пеппенин көгүш экендигин айткысы келген жок. Ошондуктан ал мен көгүшмүн деп мойнуна алып, муну уккан достору таң калышып, айрыкча Козимо ордунан тура калып, биз сени менен бала кезден чогуу чоңойдук эле го, ортобузда сыр деле жок болчу. Сен болсо көгүш турбайсыңбы, экөөбүз анча мынча бир бөлмөдө уктачу элек, анан дагы сууга чогуу чөмүлгөн күндөр болду эле. О Кудай, мен бул нерсени билбепмин да. Ушул оюнду токтотуп эле койбойлу, баленин бардыгы башталайын деп жатат деп сөзүн бүтүрө келе чындап эле бале башталды окшойт. Анткени бир кезде Козимого Марика деген кыз коңгуроо кылып эле өзүнүн боюнда болуп калгандыгын айтат. Буну уккан Козимонун аялы Бианка эмне кылышын билбей эле ажатканага кире качып, Козимо анын артынан барса, Козимонун жанына Рокконун аялы Ева келип, кулак сөйкөсүн чечип берип, белектериң өзүңө буйрусын деп эле бетине түкүрүп салат. Сыягы бул экөөнүн ортосунда дагы бир бале бар окшойт. Ева. Ошентип ал жердегилердин бардыгынын көңүлү түшүп, бул убакта ажатканада Бианканы Карлотта сооротуп жаткан. Бир кезде Карлоттага күйөөсү Лили уюлдук аппаратын алып келип берип, сага дагы Фейсбуктан кат келди деп айтат. Көрсө Карлотта дагы Фейсбуктан бейтаныш адам менен сүйлөшүп турат экен. Бирок экөө бир деле жолугушпаптыр. Кантсе да ал экөөнүн сүйлөшүп турганынын көп болгондугун уккан Леле жини келип, аялына ызы чуу сала баштаса, аялы тескерисинче Лелеге жооп кайтарып, сүйлөшсө сүйлөшүпмүн да, кантсе да менин кылмышым сеникинен азыраак, сен көгүш турбайсыңбы деп ал жерден чыгып кетет. Ошол мезгилде Пеппе ордунан туруп, мен эми силерге чындыктын бардыгын айтып берейин. Негизи баятан бери көгүш эле көгүш дейсиңер, чындыгында мен көгүшмүн. Мен өзүм деле бул нерсени билген эмесмин, жакын деле билип калдым. Биз болгону Леле экөөбүз уюлдук аппараттарыбызды алмаштырып алган элек. Бул оюнуңар башталганда мен шылтоо менен бардыгын ачыктап алам деп ойлодум эле, бирок силер чындыкка даяр эмес экенсиңер. Лелени көк эле көк деп шылдыңдап жатып калдыңар го, ушул кантип достук болсун? Макул, эми көгөргөн бойдон мен дагы кетейин деп Пеппе ал жерден чыгып кетет. Бир кезде Бианка дагы ажатканадан чыгып, столдун үстүнөн нике шакегин таштап үйдөн чыгып, анын артынан Козимо чыгып, бир кезде Леле дагы үйүнө жөнөп, биз каармандарыбыз коноктон чыккандан кийин эчтеке болбой эле жашоосун кадимкидей улантып, буга чейинки окуяларды унуткарышып бактылуу болуп алып эле үйлөрүнө жөнөшөт. Ал аз келгенси буга чейинки ачыкка чыккан байланыштарын улантышып, унаада бара жаткан Козимонун досу Рокконун аялы Ева менен чындап эле ойноштугу бар экендигин түшүнөбүз. Көрсө каармандарыбыздын арасынан бир гана Рокконун эч кандай жашыруун сыры жок экен. Калганы болсо ар ким менен байланышып ала жипти аттап ашмалтайы чыгып калыптыр. Сыягы булар кыргыздарда айтылган ойноштук оттон ысык, боктон сасык деген сөздү билишпейт окшойт. Эми кандай болбосун достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Андыктан бул дүйнөдөгү эң чоң акыйкат бир күн болбосун бир күн бардыгыбыздын башыбызга өлүм келет. Ошондуктан ойноштук, никесиз жашоодон алыс болуп, андан көрө ден соолукту жакшы карап, кийинки тасмадан көрүшкөнчө амандыкта бололу.